өтсө керек. Эми бир канча жыл мурун Москвада мигрант болуп иштеп жүргөндө негизи ырчоого чейин кылбаган ишим калган эмес. Москвада да иштеп жүргөм. Анан бир күнү эле иштен чыгып метрого түшүп пересадкаларды кылып анан үйгө жетейин деп калганда жөө кире турган жер бар эле да. Анан ошол жерден жөө кетип атсам ал кезде аябай строгий болчу документтергечи. Мындай милициялардын машинасын көргөндө эле алыстан көрсөм эле жүрөгүм деп азыр баягы зарлем кетат гаини көргөндөй болчу. Жүрөгүм дейт эле. Анан ошону көрүп калдым үйгө жетейин дегендечи. Неме магазин бар эле. Атын унутуп калдым. Мен продуктовый магазинге кирип кетип калдым. Аларды көрүп туруп келатканын көрүпчү. Анан айланып жүрүп анан кийин кайра чыксам уже жок болуп калыштыр. Мынтип ошо магазиндин арт жагы менен үйгө кирип кете турган жол бар эле. Ошол жака арт жагы менен кетип атсам эле ошол жакта күтүп турушту. Как будто билгендей. Мынтип сыр бербей эле басып өтүп атсам машинасы менен мына УАЗга окшогон машина болчу. Машинасы менен келип, "Девушка, документы" деди. Чочуп, не дешимди билбей, өлө коркот элем да. Я беременна. Я беременна десем, где дейт, здесь. Анан бири-бири менен сүйлөшүп, буларды кармасаң эле баары эле беременна болуп атат. Анан документин берсем, документин туура эмес экен, бир нерселер анан. Чык машинага деди. Машинага чыгып кичине ыйласам, ыйлаганым деле өтпөй койду. Анан кийин өмүрүмдө биринчи жолу милиция калаган барып, мындай решетка менен обезьянникке киргизип койду. Мындай решетка болот го. Түрмөгө кирип кетип аткандай болуп, жүрөгүм түшүп, ыйлап. Анан кирсем ичинде кыргыздар бар экен, бир 4-5 өз отурдук дагы жерде сүйлөшүп, таанышып. Анан улам эле бирөөсүн таанышы келип, чыгарып кетип калат. Бирөө документин унутуп калган, документин алып кетет. Мага эч ким келбейт. Анан кийин аягында өзүм жалгыз калып калдым эле. Баягы эме алып келип тапшыргандар бар бөлөк, анан биз карап отурган милиция башка бөлөк экен эле да. Баягы мынтип кичине жалдырасам майыл деп кое берко. Жетеренчи деп. Ансыңарындай Москва слезам не верит деген сөз бар го. Ошол туп-туура баягы Москвада 6 ай иштегем. 6 айда ушунчалык көп аргандай окута турган, үйрөтө турган жашоого окуялар болгон. Москвада иштегендер баарын баштан өткөн. Москвада ким иштеп кеткен болсо, сиздердин башыңыздан өткөн окуяларды ылдыйга жазыңыздар бир чогуу. Күлөлү дагы бир жолу. Анан айта кетүүчү нерсе 22-23 февраль күндөрү Кудай буйрса Москвага кайрадан суроолор боюнча Данияр Эрматов экөөбүз концерт коюп бардабыз. Келиңиздер, ал жакында эстеш.